Assalamualaikum, Ошкобардын көрүүчүлөрү, бизде башталуучулар, биз кадимки Ноокат районунда жайгашкан Карагой эс алуу жайында турабыз. Карагой жайлоосунда, тактап айтканда Сулайман ата эс алуу жайында турабыз. Сулайман ата эс алуу жайында сонун үй бүлөңүздөр менен келип кетип эс ала турган коттедждер салыныптыр. Сиздерге аз болсо дагы маалымат берип жеткирип өтөлү. Сулайман ата эс алуу борборундабыз туугандар. Мына коттеджди көрүп турасыздар, экраныңыздарда жаңы гана пайдаланууга берилиптир. Мына бул азыр канча комнаталуу ошондо? 4 комнаталуу. Канча семья? 4 семья? 4 семья батат, 5 семьяга чейин. 4-5 семьяга чейин батат. Андан сырткары боз үйдө жатам дегендерге боз үйлөр дагы бүт шарттары менен экен, жакшы шарттары менен экен. Мына природага бир өзүңүздөр көз салып, назар салыңыздар туугандар. Эс алгандай болуп кайтасыздар бул жерге келсеңиздер. Сиздерге болгону мына бир боз үйдүн ичин тартып көрсөтүп коелу. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле нукура кыргыздын орнаменттери чүрүлгөн. Бул жакта карышкырдын териси турат. Мына кышында келсеңиздер дагы аябай жылуу болот экен. Мына отоплениелер коюлган. Бул жерге топ боздун терисин жайып коюптур. Мына нукура кыргызча кыргыздын орнаменти түшүрүлгөн боз үйдө эс алам десеңиздер, мына боз үйдөн канча боз үй бар азыр? 4 бар. Табияттын кооздугуну көрдүңүздөр. Табият койнунда эс алып кетүүчүлөргө биз айткан Сулайман ата борборуна үй бүлөңүздөр менен, досторуңуздар менен келип эс алып кетсеңиздер болот туугандар. Суунун мөлтүрөп агып аткан тунук сууну көрүп турасыздар. Ошондой эле бул жерде мындай балдарыңыздар ойногону, мындай качелялар дагы шарттары түзүлүптүр. Тапчандар дагы бар экен. Эскерте кетебиз, спортивкаңыздарды алып алыңыздар, мындай жылуу кийимдерди. Аябай салкын. Мындай тапчандарды эс алам десеңиздер, тапчандар бар экен. Каалагандай тамактарды заказ кылып, же шашлыктарды пиширип, жеп кетсеңиздер болот. Коттедждин алдынан көрсөтүп өтсөк, мына 5 үй бүлө эс алып кете турган коттедждин алдынан сиздерге тартып көрсөтсөк, көрүп турасыздар өзүңүздөр. Аябай таза, жаңы салынган коттедж. Тим эле кыргыздын байрагы жанында желбиреп турат туугандар. Айлана чөйрөгө дагы көз чаптырыңыздар. Айланасы толо арча. Мына көрүңүздөр, экинчи коттеджибизди дагы көрсөтүп өтөбүз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле аябай сонун европейский стилде жасалган панорамный вид. Бул 6 адамга ыңгайлаштырылган 3 семья, мындайча айтканда. Азыр обзор кылып, ичине дагы сиздерге тартып көрсөтөбүз туугандар. Эскерте кетебиз, бунун формасы А формасында экен, аталышы Афрейм болуп аталат экен. Астында азыр өзүнө кезеги келгенде көрсөтөбүз. Мындай мосттор орнотулуп, аябай эс алгандай болуп кайтасыздар туугандар. Мына экинчи этажындабыз биз туугандар. Көрүп турасыздар, аябай сонун панорамный вид. 6 кишиге эсептелиптир. Мына природаны көрүңүздөр. Будун шаардагыдай шарттары түзүлүптүр. Аристон орнотулган, ичинде душ, раковина, унитаз, бардык шарттары бар. Домдогудай куду. Бул жакта кухонный мебелдер орнотулуптур, холодильник. Атабек мырзага кайрылсаңыздар болот туугандар. Бул жакта дагы бир спальныйны көрсөтүп өтсөк, биринчи этаждагы. Ушул домго кыялдангандар экранга номерлер жазып калтырдык туугандар. Байланышып брондосоңуздар болот. Бул жерин кенен көрсөтүп өтсөк, бул жерде тамактанасыздар, тамактануучу жай. Бул жагы биринчи этаждын биринчи бөлмөсү болсо, мына экинчи этажга ушул эле лестницадан чыгасыздар. 2 семья же балдарыңыздар менен келсеңиздер сонун эс аласыздар. Плазманый телевизорлор орнотулуптур, Wi-Fi бар.
Атабек мырза дайым 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарда туугандар. Экинчи коттеджибизди мындай сиздерге эме кылып өтсөк, бул Барын Хаус, Барын Хаус тибинде салынган коттедж экен. Сиздерге азыр ичинде тартып көрсөтүп беребиз. Бул аябай мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле панорамный вид менен аябай сонун стилде салыныптыр. Барын Хаус болуп аталат экен туугандар. Сиздерге обзор кылып өтөбүз. Мындай киргенде эле ушул лестница менен көтөрүлөсүздөр. Үстүндө 2 комната. Бул жакта мындай одиночный досторуңуздар менен келип эс алам десеңиздер, бүтүн өзүңүздөр мына байкап тургандай бири дагы чаң дагы жок, жаңы ачылыптыр бул. Экинчи комнатасы. Бунун ичиндеги температураны вообще сөз менен жеткирүүгө аябай эме, кышында жылуу, жайында салкын болот экен туугандар. Биринчи этажга келсек, мындай колонкалар бар, музыка сүйүүчүлөргө. Бул жагы 2 кишилик дивандар болуп кетет экен туугандар. Шкаф, бүтүн бардыгы заманбап стилде туугандар. Каалаган комнатаңыздарды броң кылып келип эс алсаңыздар болот. Ушундай жерде эс алып кеткен ар бириңиздерге буйрусун туугандар. Бул жагы душевой кабинасы бар экен. Бүт заманбап стилде. Полотенцаларда өзүңүздөр көрүп тургандай эле ап-апак. Биякта кухонный гарнитур да бар экен. Ушул жерде сүйлөшүп, кенен отура бересиздер. Эми номерлерди дагы айтып өтсөк, номерлер канча менен? Өзеки дагы айтып коелу. 227. Плюс 996 227 менен 30 номерине байланышыңыздар. Сулайман ата эс алуу борборуна кош келиңиздер. Бөлүшүп коюңуздар досторуңуздар менен. Саламатта калыңыздар.